COVID-19 кантип сактанууга болот? Иммундук системасы начар адамдар биринчилерден болуп оорушат. Андыктан эң оболу аны чыңдоо керек. Бул видеодо сизге пайдалуу болгон сунуштарды биле аласыз. Стресстен алыс болуңуз, айрым окуяларды эмоционалдуу кабыл албаңыз. Интернеттен кайгылуу маалыматтарды окуудан, кылмыштар тууралуу видеолорду көрүүдөн алыс болуңуз. Китеп окуганга, балдар менен кыймылдуу оюндарды ойногонго же сүйүктүү алектенүүңүзгө артыкчылык бериңиз. Жакшы эмоциялар иммундук системаны чыңдайт, ал эми стресс аны тескерисинче төмөндөтөт. Уйкунун толукканышы, уктап жатканда денебиз калыбына келип, жумуш күнүнө даярданат. Жана режимди сактоо организмге стресстен алыс болууга жардам берет. Бардык гаджеттериңизди алысыраак коюп же өчүрүп салып уктоону адатка айлантып алыңыз. Ошондой эле күнүнө жок дегенде 7 саат уктаңыз. Туура тамактануу. Сөзсүз түрдө организмдеги витаминдердин тең салмактуулугун сактоо зарыл. Андыктан иммундук системаны чыңдоо үчүн эң негизгиси А, С, Э витаминдери болуп саналат. Аларды жер-жемиштерди жегенде алабыз. А витамини же ретинол иммундук клеткалардын пайда болушун камсыздап, вируска жана бактерияга каршы таасир этет. А витамини сабиз, ашкабак, помидор, өрүк, шабдалы, шпинат, брокколинин курамында болот. С витамини же аскорбин кычкылтеги иммундук белоктордун пайда болушу үчүн зарыл. Демек ал иммундук системаны чыңдоодо негизги ролду ойнойт. С витаминин цитрус жемиштеринин курамынан мандарин, лимон, ошондой эле алма, карагат, шпинат же башка жашылчаларда жана дан эгиндеринен алууга болот. Е витамини же токоферол вирустар жана инфекциялар менен күрөшүү үчүн антиденечелерди өндүрүүгө катышат. Теринин, чачтын, тырмактын абалын жакшыртат. Е витамини капустада, сабизде, зайтун майында, ит нурунда, чычырганак жана башка жашылчалардын курамында болот. Ошондой эле жашылча жемиштерде маанилүү минералдар да бар. Дан эгиндеринде эстен чыгарбоо керек. Алар углеводдордун булагы. Демек алар организмди узак убакытка чейин энергия менен азыктандырышат. Белокторду жеген булчуңдарга пайдалуу. Жана этте, жумурткада, сүттө, балыктын курамында көбүрөөк кездешет. Физикалык кыймыл-аракет. Сиз каалаган спорт түрү менен машык аласыз. Же болбосо жеңил көнүгүүлөрдү жасап, денеңизге орточо физикалык активдүүлүктү бериңиз. Күнүнө 10-15 мүнөт жетиштүү. Мисалы автоунаадан баш тартып, велосипед менен же жөө басуудан баштоого болот. Колдон келсе тамеки тартуу жана арак ичүү сыяктуу жаман адаттардан баш тартыңыз. Алар организмдин абалын начарлатат. Бул көрсөтмөлөрдү туура сактоо менен өзүңүздү жакшыраак сезип, коронавируска чалдыгуу тобокелдигин азайтасыз. Албетте, дагы башка да коопсуздук чараларын сактоо өтө маанилүү. Адамдар көп чогулган жерлерде бет кап тагыныңыз. Аларды ар 2 саат сайын алмаштырып, колуңуз менен кармалабаңыз. Колдорду самын менен же дезинфекциялоочу каражат менен дайыма жууп туруңуз. Эл көп чогулган жерлерде башкалардан 1-1,5 метр аралыкты сактаңыз. Ден соолугуңузга көз салып, оорунун белгилери байкалса дароо дарыгерге кайрылыңыз. Өз алдынча эч убакта дарыланбаңыз. Бул сунуштар сиздер үчүн пайдалуу болду деген ниеттебиз. Ден соолукта болуңуз.